Мына ушул кызыбыз ооруп, кыйналды эле. Кудайым өзү шифа берип, жакшы болуптур. Баарыбыз сүйүнүп отурабыз. Дарт берүүчү да Алла, шифа берүүчү да Алла. Ya Rabbil Alamin, hiç kimge dert vermegin. Dert bere turgan bolsang şifasını koşa bergin ya Rabbi. Ya Allah'ım şu kızımızda ömür yaşına bereke bergin. Bundan keyin bunday bir oğru kısıklardan, şunday belalardan Kudayım özün saktagın. Ya Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Саламатсыздарбы, Манас район тургундары. Бүгүн биз үчүн аябай кубанычтуу күн. Анткени биздин кызыбыз Амаль Россия Федерациясынан өз мекенине кайтып келди. Бүгүн Кудай тамак берип атабыз. Жакшы болуп келгенине. Реабилитация болуп атат. Элиме рахмат айткым келип атат. Терең ыраазычылык. Оор күндөрдө кол сунуп бизге жардам бергендерине чоң рахмат. Учкоргон айылын жамааты 1997 жылкы 10 жылдыктар өзүнүн 10 жылдыктарын өткөрбөй эле ушу кызыбыз аман эсен келсин деп неме кылышты, жардамдарын беришти. Жайылган айылын жамааты, айылдаштары, туугандар, баарыңа рахмат. Таксисттер, кыргызстандыктар, Америкада жүргөн, Сахалиндегилер, Казакстандагы туугандар, Өзбекстандагы баарыңыздарга терең ыраазычылык. Мен Амалдын чоң апасы болом. Ошо баарыңыздан Аллахым өзү ыраазы болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Эч кимсиз оорубаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Манас район тургундары, Талас облусунун тургундары. Сиздер көрүп тургандай биз Россия Федерациясынан өз мекенибизге, өз жерибизге аман эсен келдик. Алла таалам шифасы менен сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен үйгө келип отурабыз. Амаль кызыбыз менен сиздерге чоң ыраазычылык. Аллахым ыраазы болсун. Ушундай кыйын сыноодо бизде жардамыңыздарды аябай, кайдыгер болбой кылган жардамыңыздарга, дуаларыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, мен Амалдын апасы болом. Биз Россияга иштегени барганбыз. Тилекке каршы кызым ооруп, грипп болуп ооруп, айыга албай больницага түшүп калдык. Больницага түшкөндө түнү менен капельница алып, эртең менен анализинен кызымдын 2 почкасы отказ кылганын билдик. Реанимацияга киргизип кеткен. Кызым 20 күн реанимацияда болду. Бизди киргизген да жок, көрсөткөн да жок. Биз өзүбүз барып, чалып, кызымдын абалын сурап билип отурдук. Биздин уруксатыбыз жок, операция жасалыптыр. Кызымдын өмүрүн сакташ үчүн уруксат сурабайт экен мындай нерседе. Экстренный болуптур. Кызымдын почкасына прямой гемодиализ сайылган экен. Биз аны көргөн да жокпуз. Биз телефон аркылуу угуп отурдук. Врачтар менен сүйлөшкөндө кызымдын өмүрүн сактап калыш үчүн 20 миң, 25 миңдик капельница алат. Күнүнө 6 капельница алат. Ошого акча керек деп айтты. Биз элден акча сураганга аргасыз болдук. Ошентип кызым бир күндө 6 капельницадан 20 күн алды. Аллахым шифасын берип, кызымдын өзүнүн почкасы иштеп кетти. Кызымдын бөйрөктөрү иштегенден кийин ушинтип бизди башка больницага которду. Ал жактан да дарыланууну уланттык. Ал жактан күнүнө 3 мал капельница алдык. Биз мигрант болгондуктан бүт дарыбыз кымбат болуп, бизге ОМС да берилбейт экен. Ал больницада 1 ай жатып, уколдон дарыга өткөрүп, үйгө чыгып барганбыз. Үйдө 3 күн жаткандан кийин дагы кызымдын давлениясы көтөрүлүп, температурасы түшпөй, кайра биринчи жаткан больницабызга түшүп калдык. Ал жерден да капельница алып, дарыланып, 14 июнда больницадан чыктык.
Ошодон бери врачтардын көзөмөлүндө болуп, давлениясы жакшы болгон кезде врачтардын уруксаты менен Кыргызстанга келип алдык. Булдан нары Кыргызстандан дарыланууну улантабыз. Сиздерге чоң рахмат, кайрымдуу кыргыз элим, айылдаштарым, Россияда иштеп жүргөн мекендештер, туугандар, сиздерге Аллах ыраазы болсун. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, бардыгыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Аллах баарыңыздарга ыраазы болсун. Азыркы учурда Амаль кызыбыз Бишкек шаарына лечениясына алып атат. Диетада отуруп атат. Кудай буюрса жакшы. Жакшы болуп кетет деп ишенип атабыз. Баарыңыздарга ыраазычылык, терең ыраазычылык. Баарыңыздар аман болуңуздар. Эч ким нәжес оорубасын. Баарыңыздарга ден соолук. Кыргыз элинин баарысы ишип, Аллахым өзү ыраазы болсун баарыңыздардан. Силерге чоң рахмат.